Psixologtordu, motivatorlordu уккан болобу? Биринчи суроо. Мен негизинен булардын кандай кылгандарын билбейм. Чынга психологторду, адамдарды кызыктырып бир нерсе кылат, бирок динибизде андан жакшы нерселер бар да. Муну амалды кылгын 5-те мындай болосун дейт. Андан да сонун мотивация жок да. Ошого өзүбүздүн динибизде, эгерде психологияда динге каршы келбеген, биздин исламда айтылынбаган себеби булар кайра өнүктүрүп отуруп, мүмкүн бир жакшы даражага жетип калды. Адамдарды тарбиялоодо, балдарды тарбиялоодо бир шариятыбызга туура каршы келбеген бир амалдар, сөздөр, жоруктар бар болсо, зыяны жок иншалла. Ошолорду укса деле болот. Бирок исламдан өткөн жакшы нерсе жок иншалла. Актер болуу шариятта кандай? Эгерде бир пайдалуу нерсени чагылдырып берген болсо, пайдалуу нерсени, пайгамбарыбыздын өмүр баянынбы, же бир адамдар тарбия ала турган нерсени кыла турган болсо, зыяны жок. Бирок комедия, жанагындай аркасында бир пайдасы жок, жөн эле элден акча алуу үчүн ушундай кылган жакшы эмес дейм да. Эркектер мындай кичине олуттуураак болуп, маселени чече турган болуш керек, Анан арам деп айтпайм, жакшы эмес. Мындай эркектикке жатпаган бир неме. Бирок ал дегенден биздин көрүнүктүү актерлорубуз бар, алар менден капа болуп калбасын. Бирок ошол актерлор эмне исламга, элибизге пайдалуу нерселерди тартса макул. Мисалы үчүн өткөндө мен бир кинону көрүп калдым. Баягы кетирген убактыңа өкүнө турган кино да. Кечке ушу шайтан болуп, бир нерселерди кылып, маймыл болуп, ушундай да, калжың да. Антип актер болгондон көрө, бир пайдалуу, мына Курбанжан Датка окшогон бир, мындай бир көргөндө адамдар тарбия ала турган нерселерге. Мисалы үчүн Адеп Башаты сонун роликтерди тартат. Мына Насаат медиа сонун роликтерди тартып баштады. Адамдарга тарбия бере турган. Ушундай болсо анда башка нерсе. Анан беркиндейлерге мен жактырбайт элем, бирок адамдардын тандоосу өзүнүн эркинде. Арам деген жерим жок.